2024-жылдагы мырзалар үчүн актуалдуу саналган образдарга классикалык костюмду поло көйнөк менен айкалыштыруу, пиджак, блейзер менен толукталган эркин стиль жана албетте булгаары аралашкан кийимдер кошулган. Мырзалар үчүн актуалдуу саналган аталган мезгилдин түстөрү күңүрт көк, жашыл, боз жана кочкул күрөң, кочкул сары, кочкул кызыл түстөр менен толукталган. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Бул мырзабызга биз жылуу, өтө ыңгайлуу, casual стилдеги образды тандадык. Бул ментол болуп эсептелинет. Азыркы трендте болгон тенденцияга айкаштырылган. Бизде образда джинсы, кара түстөгү джинсы жана ментол түстөгү куртка жана дагы мына өзүңүздөр көрүп аткан күрөң түстөгү кардиган. Бул образ эмеси менен ыңгайлуу. Бутун дагы көрө кетсек, бут кийиминде бизде лакоста болгон стилинде кеди бул ар кайсыл образдарга деле туш келе берет. Casual, классика деген эле байкасаңыздар болот. Бул мырзабызга көрүп атканыңыздардай эле ментол цвети өтө жакшы айкаштырылды. Азыркы тренд тенденцияда бизде күрөң, шоколад түстөгү жана ментол түстөгү айкаштырылган образдар актуалдуу. Бул жылдын мырзалар үчүн арналган эң активдүү 5 трендине маани берүүчү болсок, алар спорт шик, башкача айтканда спорт менен классиканын айкалышы жүрөт. 40-жылдардын тренди бул стиль мурдагыга альтернатива саналып, бүктөлмө топчулуу костюм, оверсайз пальто, классикалык шляпа, кең шым жана тынч монохромдук түстөр менен толукталат. Маанилүү тигилиштер. Аталган тренд кийим же шымга кичинекей көлөмдүү фразалык сөздөрдүн жазылышы. Албетте акыркы 5-си көчө тренди. Аталган стиль 23-25 жашка чейинки жаштар үчүн тиешелүү. Жазуусу жок буюмдар, негизинен чоң өлчөмдөгү джинсы, шым, көйнөк, кроссовкалардын үзүлгөн, кесилген сүрөттөлүштөрү менен коштолот. Бул образды эмне менен дагы кайсыл жака кийип барабыз деп суроо беришсеңиздерге, бул образды биз жөн эле сейилдөөгө, азыркы учурда аба ырайы суук болгонуна караштуу көчөгө, досторуңуздар менен сейилдөөгө жана киного барууга, ошондой эле биздин студенттерибизге окууга барууга деле ыңгайлуу болуп эсептелинет. Же деловой мындай эмелерге, собеседование ошондойлорго деле кирип барсак болот. Бул образыбызга дагы аксессуарларды кошуп койсок болот. Мисалы үчүн ошондой эле кепка же болбосо барсетка катары, сумка катары кошуп койсок болот. Ал деле өтө стилдүү жана ыңгайлуу болуп эсептелинет. Бул образыбызга өтө ачык түстөгү джинсы же ачык түстөгү жакет же ачык түстөгү кардигандарды кошпойбуз. Анткени ал бул биздин курткабыздын өңүнү таптакыр алып салышы мүмкүн. Ошол себептен курткабыз өзү мындай өңдүү болуп турган үчүн биз ичине мындай базовый нерселерди кошуп койдук. Бул күрөң түстөгү жана кара түстөгү жана ак. Кошумча айта кетсем, мырзаларыбызга өтө ыңгайлуу болуу үчүн жана дагы өзүңүз көрүп аткандай эле джинсыны башка бир эмеге кенен шымдарга алмаштырып койсок болот. Ошол деле өтө ыңгай сезилип, жакшы көрүнөт. Дагы бир нерсени айта кетсем, кийим тандаганда өтө эле маанилүү нерсе бул ыңгайлуу нерселер болуп эсептелинет. Кийимиңиздин түсү сиздин маанайыңызды гана чагылдырбастан стилиңизге жана жашыңызга жана статусуңузга дал келиши керек. Эгерде көчө стилдерине жакын болсоңуз, анда casual, punk, grunge жана vintage стилдеринен өзүңүзгө ылайыктуусун тапсаңыз болот.